Жаштардын атынан Карыбек Улукбеке. Саламатсыздарбы, урматтуу партиялаштар, кымбаттуу кыргызстандыктар. Биринчиден, Ыйман Нуру саясий партиясы кыргыз элинин жаркын келечеги, мамлекеттин эртеңкиси үчүн аттанып жаткандыгы менен куттуктап, байсалдуу сапар, ак жол каалар элем. Жогоруда белгиленип кетти, Ыйман Нуру саясий партиясынын бир өзгөчөлүгү бул кыргыз элине, мамлекетибизге өзүнүн эмгеги менен, тажрыйбасы менен, анан эң негизги баса белгилеп айта турган нерсе, жүзүбүзгө карап мактана турган нерсе бул тазалыгы менен кеткендигинде. Жаштар бул мамлекеттин келечеги, улуттун эртеңгиси. Мамлекетке потенциалдуу, интеллектуалдык деңгээли жогору, ошол эле учурда адеп ахлак көрүнгөсү бийик адамдар керек, жаштар керек. Учурда жогорку кеңешке жаштар келсин, ушул мамлекеттик бийликке, парламентке көпчүлүк мандат ушул жаштардан болсун деген адамдар, тарапташтар, журт ушуну каалап көрүп жатат. Бирок ошол эле учурда биз интернеттен көрүнгөн жерден тепкилеп жамандап жаткан 6-чы чакырылыштын депутаттарында жаштар жок беле? Алар эмне иштери менен элдин эсинде калды? Кандай өзгөртүүлөрдү жасады? Бул маселе, бул суроо, бул ой ар дайым актуалдуулугун жоготпойт. Мындан улам ушул эски саясатчылар, партия лидерлери бүгүн жаштарды жүзүнө кармап бараткандыгын баарыбыз күбө болуп көрүүдөбүз. Айтайын дегеним, эл күткөн мүдөнү, эл эңсеген чындыкты бүгүн жаштар акташы керек. Урматтуу жаштар, биз бүгүн көпөстөрдүн жетим жүгүрүгү болбошубуз керек. Бизде кандай жаштык калды? Жаштыгыбыз калган жок. Мына тарыхта кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн Исхак Разаков, Жусуп Абдрахманов, Баял Исакеев сыяктуу биздин залкырлар жаштыгында мамлекеттүүлүгүбүзгө чоң зор салым кылды. Бүгүн биз жаштар ушул маселеде залкырлар жасап кеткен, түптөп кеткен мамлекетке уурулардын, жанагындай чылуундардын иш алып барышына жол бербешибиз керек. Ал үчүн ар бирибиз күрөшүүбүз зарыл. Алдыдагы шайлоодо алданууга эч кимибиздин акыбыз жок. Убакыт келди. Чындык үчүн, адилеттик үчүн, Кыргызстандын эртеңки келечеги үчүн, тагдыры үчүн бүгүн ар бирибиз жогоруда Нуржигит агайыбыз белгилегендей, жүрөгүбүз менен, жан дүйнөбүз менен биригип, чогуу ушул багытта, ушул күрөштө ийгиликке жетиш үчүн ар бирибиз аракетибизди жумшайлы. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Кудай буйруса, жаштарды бүгүн ушул партияны эл күтүп, эңчеп турган учур. Баарыбыз ошол ишеничти, үмүттү актайлы. Баарыңыздарга чоң рахмат. Рахмат.